Тышкы иштер министрлигинин азыркы учурда жасап аткан иш көп кыйынчылыктарга дуушар болууда. Ошондо болсо дагы күнү түнү иштеп, бүт аракеттерибизди жасап атабыз. Жалпысынан коронавирус инфекциясы пайда болгон учурдан баштап авиациялык жана жерде жүрүүчү транспорт менен 22 өлкөдөн 9196 жараныбыз алып келди. Акыркы 12 күндө эле чет мамлекеттерден 995 жараныбызды алып келүү иштелип чыкты. Айтсак, жакынкы жумаларда дагы 1000ге жакын жарандарыбызды алып келүүнү алдын ала пландап атабыз. Алар төмөнкү өлкөлөрдөн: Катар 36 адам, Кувейт 105 адам, Иран 16 адам, Франкфурт на Майне 58 адам, Стамбул 149 адам, Москва 402 адам, Корея 35 адам, Жапония 30 адам, Беларусь 37 адам. 12 майга карата алып кетүүгө жардам берүүгө суранычы менен биздин элчиликтерге жана Тышкы иштер министрлигине дүйнөнүн 58 өлкөсүнүн 8712 жараныбыз кайрылды. Тилге каршы ушундай оор шарттарда дагы бул маселенин айланасында жалган маалыматтарды, фейк жарыяларды таратуу, жеке пиар акцияларды уюштуруу уланып жатат. Өлкөбүздүн ичинде дагы сыртында дагы айрым адамдар ар кандай өкмөттүк эмес, коомдук уюмдардын жана кыймылдардын өкүлдөрү кырдаалды курчтууну уланып жатышат. Алар эвакуация кылууга өз кызматтарын сунуштоо менен жарандарыбызды адаштырууда. Алардын аракеттери биздин ишке зыян гана эле келет жана Кыргызстандын башка мамлекеттери менен эки тараптуу мамилелерине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, макулдашууларга жетишүү абдан чоң күч аракеттерибизди жумшоо аркылуу ишке ашып атат. Мамлекет тараптан жигердүү жана ыраттуу иш жүрүп атат. Жеке пиарды көздөө элибизге зыян тийгизбеши керек. Биздин максат келүүнү каалаган баардык жарандарыбыздын өлкөбүзгө аман эсен келиши.